Гөлдүн 7 акеси Кыдыр аке. Ысык көлдөгү акелердин бири Байсары уулу Кыдыр акенин өмүрү, ишмердиги, кылым алмашып жатканда кыямат кыргындарда өзгөчө учурга туш келди. Алар үркүн окуясы, диндер менен диндердин, тилдер менен тилдердин тиреши, урулук чабышуулар, бийлик талаштар, жер талаштар, 1917 жылдагы катар революциялар жана башка эле. Мына ушундай кыйчалашта сөз тапкан, караңгыда көз тапкан Байсары уулу Кыдыр аке тууралуу бүгүн сунуштайбыз. Кыдыр аке 1843 жылы Ысык көлдүн Сары жазындагы Байыш жайлоосунда Дөңгөрмө конушунда туулган. Демек ал Ысык көлдүк акелердин уулусу Алдаяр уулу Мойт акеден 100 жылдай кийин жарык дүйнөгө келген. Атасы Байсары, анын атасы Олжобай, Төлөберди, Бобон, Сейитказы, Күчүк, Жоотатыр, Арык мырза, Орозбакты, Кылжыр, Тагай болуп кете берет. Бугунун арык тукумунан. Чоң атасы Олжобай би даражасында болуп, бугулардын арык тукумун башкарып турган. Бийик тоолуу Сары жаздын Хан Теңир чокусун этектей Кытай менен чектешкен Кызыл Сөөк, Эңилчек, Кайыңды деген аймактарды жерлеп келген. Ошол Олжобайдын чоң уулу Байсары болсо, кичүүсү Токсоба болгон. Токсобанын Мин жылкы деген уулунан ат тээп, өксүк тартып турган Токсоба менен канымга ушул Кыдырды берет. Эки атанын баласы аталганы Токсобанын Кыдыры деген сөз ошондон. Токсоба болсо Орус падышачылыгына кызмат кылган. Каракол уездинин уезд башчысынын жардамчысы султан болгонда Кыдыр ошонун үйүнө орустун да кыргыздын да ар түрдүү адамдарын көрүп, атын алып колуна суу куюп чоңойгон. Олжобай чоң атасы калмактар Кытайлар менен чатактарды болтурбай, болуп калганын чечип, элдик дипломат катары таанылган. 1824 жылы эле Олжобайдын кеңеши менен Качыбек, Алымбек, Акынбек, Жапалак деген көлдүк бугулардын ар ургунун жигиттери Россия падышасынын өзү менен сүйлөшмөккө, эгер макул көрсө курал-жарактан жардам алмакка алардын ордосу орногон Петербург шаарына жөнөйт. Булардын максатын билип калган Батыш Сибирь генерал-губернатору аларды жолдон нутурлай чыгып, Омбу шаарында аябай конок кылып, 1825 жылы 50 орус аскери коштоп, кайра Ысык көлгө белек бечектер менен алып келип коет. Кыдыр аке элге журтка карамдуу, кичпейил, зээндүү, чынчыл, даанышман көрөгөч жан экен. Анын айткан дегенин эл эгермеке кылбаган, ар дайым калкты артынан ээрчите алган, ат таптаган сайапкер, куш салып, тайган агыткан аңчы, малга жанга баа берген сынчы, комузду муңга келтирген күүчү, урук сүрүштөрүнөн санжырачы болгон. Эки жагында эки жолборс коштоп жүргөнү көрүнчүлөргө көрүнүп да калчу экен. Оң көзүндө калы менен төрөлгөн мындай адамдар көздүү болот деп, өзү да адамдарга жакын көз тигип кармаган эмес дешет. Санжыраларда айтылып жүргөндөй, кыйладан бери бала көрбөй келе жаткан энеси Кошкат кезинде качыр минген, ак селдесин башына кийген кары киши булактарында Кудайды конок болуп түшөт. Жаш келин мейманды жаркылдаган кабагы менен тосуп алып, кымызын сунуп, чаңкоосун кандырат. Конуга жай салып берет. Анан алабышка Кошкат экенсиң, эркек төрөсөң атын Кыдыр кой, зобололуу элге кызмат кылган азамат болсун деп батасын тартат. Көрсө ал Кыдыр, Кызыр алейсалам экен. Бул бала ошол Кыдырдан бата алган бала деп айтылып калган. Кыдыр Байсары уулу 15-нде Тилекмат акенин Мааке деген кызына баш кошот. Ал эң жакшы кезинде болуштукка шайланган башкаруучу катары тарыхта калган. 18 жашынан болуштукту алып барып, эл башкарат. Анын бул кызматка туруп калышына 1861 жылгы шайлоодо арык тукуму түргөн болуштугунун башчысын шайлай албай, бир топ күнү бара болуп, анан чыр чыгып, эскилерди кетирип, жаштарын коелу деп Кыдырга токтолушкан улам болду. Кийин да түргөн Ак Суу волостунун башкаруучусу болуп шайланат. Өмүрүндө ар 3 жылда шайланып отуруп, 6 жолу болуштук милдетти аткарат да, андан кийин бул кызмат ордунан өз эрки менен баш тартат. Болбой эле 1889 жылдан аны Каракол уездинин башкаруу комитетинин мүчөсү, уезд башчылардын жардамчысы, кеңешчиси кызматтарында иштетип турган. 1873 жылы Россия империясы менен Кытай казактардын, кыргыздардын, тургуаттардын, калмактардын текестеринин Сумбо жайлоосундагы, Кытайдын Кулжа, кыргыздардын Каракол, казактардын Верный аймактарындагы жер чектерин, жайлоолорун бөлүштүрөт. Ошондо Кыдыр аке калыс катары чоң ролду ойнойт. Бийликтөө кишилерди куудулдугу жана курч сөзү менен мыскылдап жүрүп, Тыным Сейиттен чыккан Айтулуу Көктөй Чечен Такырбаш деген болуштун ачуусуна бир тийип алат. Көрсө, ал Такырбаштын агасы Турдубек би өлгөндө көз көрсөтүп өкүрүп түшкөндүн ордуна Карышкыр өлсө кой ыйламак беле деп коет. Муну ошол Турдубек би Жапар деген
жатакчынын Гүлайым деген кызын өлтүрүп басты кылып койгонун улам айтат. Муну эл да билет. Ошондо адам өлтүрткөн ишин ортого коюп, Кыдыр аке губернаторго чейин арыз кылдырып отуруп, Сибирге айдалып кетип жаткан Көкөтөй чеченди бошоттуруп калган экен. Минтип карапайым калктын таламын талашканы албетте калың элдин эсинде сакталат. Чүйдөн Боом аркылуу Кашкарга кетип жаткан жол тоомуна Каракол суусунун боюнда 1860-жылдардан кийин азыркы Караколдун үйлөрү түшө баштаган. Айрым булактарда Кыдыр аке 1866-жылы ошол жердеги курулуштарга такай жардам берип, жигиттер менен аттарга, өгүздөргө, төөлөргө атып, тарттырып, тоодон карагай алып келип берип турган. Ал карагайлар азыркы күнгө чейин сакталып калган имараттар кездешет. 1910-жылы Жети суунун Каракол, Дуулат, Улуя Ата, Пишпек деген 4 уездинин 9 болушунун жакшылары курултайга чогулат. Ал Кочкор суу сагып өткөн азыркы балыкчы шаарына жакын кең талаада Көтмалдын сазында өткөн. Ошол курултайда 18 маселе каралып, жыйын жарым айдан ашыкка созулган. Ушундай чоң да талаш тартууда казак-кыргыздын көп урунун өкүлдөрү катышкан тарыхый курултайды Кыдыр аке төрагалык кылып, ызы-чуусуз башкарып берген. Ал бей бечаралардын таламын талашып, алардын арыздаттарын чечип, урматтоосуна татыган. 1916-жылы кыргыз эли биринчи дүйнөлүк согушка мандикерчиликке балдарыбызды жибербейбиз деп жерлерде толкуйт. Бул учурда Россиянын борборуна чейин барып келген Кыдыр аке алардын эли жери куралы көп экендигин айтып, түшүнсүн деп аларды аттын жалпы түгүнө, кыргыздарды аттын кашкасына гана барабар деп салыштырып бунт кылууга каршы чыккан. Ал өзүнүн зоболосу жана Россиянын падышасынын алган сый ургалары жана погон тагылган аскерий кийимдери менен 1916-жылдагы Үркүн окуясында Кереге Таш айылынын жана кошуна кыштактардын коопсуз жерге качырып, жазалоочу отряддарды тийгизбей элин кыргындан сактап калган. Ал гана эмес, качкын кыргыздарга миңдей жылкысын бекер берген. Совет бийлиги орногондон кийин да Ыс көлгө кайтпай койгон бугунун жакшылык Жантай ууруларынын Кытай-Кыргыз чегиндеги Көй кап деген жерден большевиктерге тийгиздирбей аман-эсен көчүрүп алган. Бир жолу Кыдыр аке алыстан келе жаткан жолоочуларды карап, "Ой, байбиче, тиги келе жаткан атчандар кимдер?" дейт. Зайыбы: "Өзүбүздүн эле балдар" деп коет. "Ойбой, алдыңкы атчандын экиинде шам күйүп келе жаткансыйт да", дейт Кыдыр аке. Көрсө ал назар кылып, сугун артып жибериптир. Алдына келе жаткан өз улуу төгөөчү экен. "Ок, кара көзүң кашайган турбайбы? О Кудай, суук көздөн, жаман сөздөн сактай көр. Кечир сөзүмдү, кайта өзүмө алдым" деп Кудайга жалынып жакасын кармап тоба келтирет. Ошол кезде бөлөсү, курдашы Садыр аке жигиттери менен келип калат. Кучак чайып көрүшүп, мейман камы көрүлүп, бээ союлуп, кымыз ичилет, ыр күйүү жаңырат. Дал ушунда төгөөчү катуу ооруп калат. Ал тууралуу атасы Кыдыр акеге кабар беришет. Эмчи домчулар табыптар түгөл келип, Караколдон орус доктур чакыртышып, бирок ажалга арачы боло албайт. Ошондо өлүм кабарын Кыдыр акеге угузушат. Коногун сыйлаган Кыдыр аке эч сыр билгизбей отура берет. Эт тартылып ата тиленет. Анан Кыдыр аке комузду моңдуу күйгө салат. Муну Садыр аке да түшүнөт. Күйүү бузулду, кетели дейт да коштошуп чыга берет. Тай чабым жерге барып кайра кайтат. Жер жаңыртып өкүрүп түшөт. Төгөөчү күйүү, Кыдырдын арман күйүүсү ушунда чыккан экен. Кыдыр аке күйүү чыгарган, анын төгөөчү күйүү, Кыдырдын арман күйүүсү дегенин башкада Кыдыр акенин Камбарканы, Кыдыр акенин Ботою, Кереге Таштын Кербез Ботою, Кыдыр акенин Шыңгырамасы деген чыгармалары өзгөчө белгилүү болгон. Саякбай Каралаевдин устаты Чөйкө Өмүр уулунун манасын көп жолу угуп турган Карамолдо Орозов, Ыбырай Туманов сыяктуу комуз күйүүсүн чыгарган өнөрпөстөргө жол көрсөткөн. Кыдыр аке 1926-жылы 26 мартта 83 жашында азыркы Ак Суу районунун Кереге Таш айылында каза болгон. Топурак салганга жана Тажияга Кашкар менен Текестен, Таласы менен Аксыдан, Нарын менен Чүйдөн, казак жергесинен орус, кыргыз, уйгур, дунган, татар, өзбек жана башка улуттан 3,5 миңдей эл келип, 50дөй жылкы, 100дөй кой союлган. Байбичеси Макейдин 2 уулу Төгөчү менен Акиман болуп, алар жаш бойдон көзү өтүп кетти. Гүлшара аттуу кичүү зайыбынан төрөлгөн Закинай, Шакир, Шами, Акиралы деген уулдары алардан башка кыздардан тукуму уланып келет. Казактын айтылуу тезек төрөсүнүн тууганы Жамаке балалуу болбой жүргөндө Кыдыр акени чакырып батасын алып бала көргөн. Ыбырай Тумановго "Тилимди алсаң ырыңды коюп, комузчулугуңду күчөт.
Сен черкениңде сан жылкынын ичинен марага жалгыз келбөөчү күлүктүн учагы бар экен деп батасын берип, кийин ал киши улуу комузчу, күү устаты болгондугун эл кийинки муундарга нуска кылып айтып калтырган. Анын мындай сөздөрү ошол күндөн ушул күн эл ичинен аралап кетет. Урушпай ажырашсаң, уялбай учурашасың. Адамдын пейилин кеткени дүйнөнүн тардыгы. Итке итче тиш ырсайтсаң, өзүң ит болосуң. Туура бийде тууган жок, тууганга тартсаң ыйман жок.